Салам, урматтуу достор, эфирде Балажан рубрикасы, аны мен алып баруучусу Диана. Биз бүгүнкү Балажан рубрикабызда жаш жеткинчектердин оюну билүүнү чечтик. Жана жаш жеткинчектер эмеде жаш келечекте ким болгусу келет тууралуу маек курайбыз деп чечтик. Анда эмесе жаш жеткинчектер менен таанышып алсак, түз айтабыз. Асылбеков Нурсултан. Рустам Алкан. Абдрахманова Мадина. Якубов Фарет. Биз бүгүнкү Балажан рубрикабызда жаш балдарыбыз келечекте эмнелер кыла алат, кандай жетишкендиктери бар жана келечекте ким болгулары келет, ошол туурасында кичинекей сюжет даярдадык жана балдардын оюну билүүнү чечтик. Кезекти Асылбеков Нурсултанга берсем. Нурсултан, сен чоңойгондо ким болгуң келет? Мен чоңойгонумда президент болгум келет. Эмне себеп? Президент болгон жакшы. Эмнеси менен жакшы президент болгон? Пулуң жык болот. Анан? Дагы машинаң жык болот. Президент кандай жакшы иштерди кылыш керек? Окуш керек. Президент болгондон кийин кандай жакшы иштерди кыласың сен келечекте? Адамдарга жардам берем. Кантип жардам бересиң адамдарга? Пулдары жок болсо берем. Дагы? Дагы пулу жок адамдарга пул берем. Дагы Президент болгондо акчаң көп болсо жакшыбы? Жакшы. Акчаңды каяктарга иштетесиң мисалы? Эмне кылып иштетесиң? Мен Кимдерге акчаны көп бермексиң? Кайсыл мисалы үчүн врачтарга, мугалимдерге кимге акчаны көп бермексиң? Президент болсоң эгерде. Врачтарга. Эмне себептен? Алар операция кылганда пул көп болот. Пул көп кетет, операция кылганда. Врачтар жардам береби элге? Жардам берет. Ошон үчүн акча бересиз, сиз? Урматтуу Рустамов Алкан, сиз келечекте ким болгуңуз келет? Мугалим болгум келет. Эмне себептен? Анткени мугалим болсо жакшы. Эмнеси жакшы мугалим болгондун? Мугалим болгондо кора кете окуш керек. Сиз мугалим болсоңуз эмне кылмаксыз? Кантип карамаксыз окуучуларды? Урбай, чымчыбай, каттык сүйлөбөй, балдарга каттык урбай. Дагы? Анан кийин балдарды каттуу столго урбаш керек. Сиз келечекте мугалим болуш үчүн кандай эмнелерди кылышыңыз керек? Кандай китептерди окушуңуз керек? Сиз китеп окуй аласызбы? Окуй алам. Кандай китептерди окуйсуз? Мен букварь менен чеченяны окуп, русский языкты окуп, үйдө неме красная шапочканы, сказкаларды окуйм. Мугалимдин жаш балдарды урганы туурабы? Туура эмес. Урбаш керек, жаш балдарды. Жаш балдарга кандай мамиле кылыш керек мугалим? Жаш балдарга жакшы туура мамиле кылыш керек. Мисалы кандай? Жаш балдарды сыйлаш керек. Мисалы сиз бүгүнкү эфирибизде мугалимсиз. Кантип сүйлөмөксүз жаш балдарга? Катуу эмес. Сыйлап сүйлөтөм. Дагы? Анан урбай, чымчыбай, каттык урбай сүйлөтөм. Эмики кезекти Якубов Ариетке беребиз. Ариет. Урматтуу Якубов Ариет. Сиз келечекте чоңойгондо ким болоюн деп чечтиңиз? Ким болоюн деп ойлоп атасыз? Президент. Эмне себептен? Президентте көп пулу бар. Президентте көп пул бар. Президент акчаны эмне кылат? Каяктарга иштетет акчаны? Эмне кылыш керек?
Акчага машина алыш керек. Президент элге жардам берет, президент. Жардам бериш үчүн сиз эмне кылмаксыз президент болуп? Кантип жардам бермексиз элге? Элдерге пулдарды берип жардам берем. Кимдерге мисалы? Катталарга, Дагы? врачтарга, мелчаларга, Дагы кимдерге бермексиз? солдаттарга, Дагы? Акчасы жок, бейбечара адамдарга кантип жардам бермексиз? 5000ден ашык пул берем де. 5000ден ашык пул. Ал акча жетпей калсачы? Дагы кандай жардам бере аласыз? Мисалы, алар ооруп калат, эмнелер жасап бермексиз? Дарыларды алып берем. Дагы? Себеби алар бейбечара, аларда акчасы жок. Президент аларга жардам бериш керек, туурабы? Туура. Кантип жардам бересиз? Дагы айтып кетиңизчи. Дагы оларга үй берем, Үй. машина, Бейбечара адамдарга үй, машина бериш керек, президент, телефонду берем. Телефонду бересиз, азаматсыз. Дагы айта бериңиз. Президент бул өлкөнүн силердин жаш балдардын тили менен айтканда король дейбиз, мультик көрөсүңөр да, туурабы? Ошо король көпчүлүккө жардам берет, туурабы? Бизде деле президент жардам берет, туурабы? Дагы кандай иштерди кылыш керек президент? Президент болсо бүттүк адамдарга жардам бериш керек. Мисалы, айта бериңиз. Айта бериңиз, айтыңыз. Анан болсо о бечара адамдарга көп пулдарды берем. Азаматсыз. Эмки кезекти биз Абдрахманова Мадинага беребиз. Мадина, айтсаңыз, келечекте ким болгуңуз келет? Келечекте мусулман болгум келет. Эмне себептен? Эмне себептен мусулмандар жакшы. Эмнеси менен жакшы? Мусулмандар Куран окуйт, мусулмандар неме адамдарга жардам берет. Кимдерге мисалы, кантип жардам берет мусулмандар? Мусулмандар адамдарды сыйлайт, жардамдашат. Дагы бомждарга жардамдашат. Кантип жардам берет бомждарга? Кантип жардам берет бомждарга? Бомждарды Куранга окутат. Куран окуганды үйрөтөт, Дагы кандай жардам берет? Дагы жок кийинишке жардам берет. Азаматсыз. Ушуну менен биздин Балажан рубрикабыз соңуна чыкты. Жаш жеткинчектердин оюну жеткире алдык деп ойлойбуз. Жаш жеткинчектердин келечекке болгон көз карашыны силерге жеткире алдык деп ойлойбуз. Чоң рахмат.